Assalamu alaikum, урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу бул жер Учкун деген айыл. Учкун деген айылга келдим. Мына ушул жерде дагы бир энени сүйүнткөнү келдим. Чын айтканда мына Орозонун алдында Арапа күнү мына ушундай балдар кыздары ниет кылышып, быйылкы апамдын туулган күнү башкача бир өзгөчө белгилеп коелу деп ушул программага кататып коелу деп ниет кылышкан экен. Менин алдымда Эрмек деген мырза турат. Бул ушул үйдүн эң кичүүсү, эң эркеси. Анан кошумча белгилеп айтып коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, кыздуу болду. Мынакей кыздуу болуп 40 жылкы кут болсун. Мынакей бүгүн ооруканадан чыгарып, анан бир жолу аны дагы майрамдап ушундай бир апамдын жанына алып келип ушундай бир кубанткан күнгө айлантам дедиле. Бирок азыркы күндө жубайы келинчеги ооруканада, Кудай буйрса аман эсен көз чарып алыптыр. Бирок эң башкысы ошо куттуктайбыз кыскасы. Андан сырткары мына ушул туулган күнү урматтарлаган энебизди куттап баралы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Нурила деген эжебиз Москвадан атайын бир туугандар менен кошо өзүнчө ушул иш-чараны уюштурган. Буга өзү негизи бир ай болуп калды, мына бир айдан бери суранып, мынакей эртең Орозо күнү, бүгүн Арапа күнү ушул апамдын туулган күнүн куттуктап коелу деп ниет кылган. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр ушул үйдүн алдында турам. Азыр энебиз бул нерсени билеби, билбейби, бирок баам салып көрөбүз. Ошентсе дагы мына куттуктоо үчүн келип калдым мына ушул үйгөчү. Азыр баардык балдары, кыздары жакшынакай болушуп даярданышып, энебиздин көңүлүн көтөргөнгө мүмкүн болушунча аракеттерин кылышат, ырдашат, чордошот, сөздөрүн сүйлөшөт, жана башка саналуу мүнөттөрдө биз энебизди куттуктайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул энебиздин үйүнүн сырткы көрүнүштөрүнө бир сыр алып коеюн. Себеп дегенде ушул Менденен программасын буйрутма берген Нурила эжебиздин суранычы боюнча мына ушундай үйдө жашайт апам деп. Негизги максат бул ушул программага киргизип, анан энебиздин көңүлүн көтөрүш болгон. Урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүк комментарийлер жазылат. Мындай деле элге көрсөтпөй, бир мактанып койсо деле болмок, мактанбай деле мындай деле айтып койсо болмок дешипчи. Бирок бул чоң идеология, кийинки муундарга сабак болсун иретте тартылган программа. Ошон үчүн ушул программага көпчүлүк суктанышып, өздөрүнүн апаларын, аталарын, бир туугандарын жана жада калса кыздарын, балдарын куттукташат. Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз мына ушул эң кичинекей уулу Эрмек мырза менен жанатан бери куурашып келатабыз. Азыр биз энебиз менен учурашабыз. Жүрүңүздөр гана энебизге биринчи жетеличи, андан кийин дагы бир нерсе болор. Кандайсыз эне, жакшы отурасызбы? Эс олтарыңыз жакшыбы? Кыштан кыйналбай. Мына туулган күнүңүз менен дейт. Бул Менденен программасы эне. Алыста ушу Нурила деген кызыңыз бар беле? Ооба. Канча болду көрбөгөнүңүзгө? Көп болду. Канча? Екатеринбургтан, салам ушул Екатеринбург. Айзат, Нурбек деген неберелериңиз кошулду. Балдары. Нурила эжемдин балдары. Жок, бияктын небереси болуп калабы ошондо. Түрлөдү, ошо неберелериңиз да куттуктап атат эне. Нурбек кетип калды. Ушул жерде. Азыр келет эне. Канчага чыктыңыз эне? 80 барып калды. 80 барып калдыңыз, жапжаш көрүнөт экен. Бияктагылар кимдер? Бияк сиңдилериңизби? Кыздарым. Ушул уракта эле көрүнүп калсызбы? 80ге чыксаңыз деле эне. Жок, чындап эле көз тийбедим. Калгандары баары. Кай сиңдиңиз биякпы? Мынакей, бул эми албетте ушул сиз түзгөн армиянын сизге болгон жакшы бир шарттарынан улам. Ушинтип карыбай жүрөсүзбү, туурабы эне? Сизге болгон жакшы сөзү, жакшы чайы, туурабы эне? Ошолордун баардыгынын результаты мына ошо сиздин азыркы бизге көрүнүп турган сырткы келбетиңиз эне. Жапжаш экен, 80ге чыккан. Урматтуу көрүүчүлөр, 100гө жөн эле чыгат энебиз. 100 жашка чыкканда да ушинтип келип бакылдап сүйлөп алдыңызда турабыз деген ниет кылалы. Амин. Эне, канча балаңыз бар? Жалпы айта бериңиз. Жардам берип коебуз эгер. 9 бала. Батыр энекеси эне. Şu 9 баланы кантип чоңойттуңуз эне? Ушудан бир учкай кеп кылбайсызбы? Ушу кантип ушу ач калдыңызбы, ток калдыңызбы, ишигиңизде кандай кыйынчылыктар баштан өткөрдүңүз? Ач калганда бир аз ач калдык. Анан көбөл ач калбадык, чалым бар эле, эмес күчтүү эле. Тракторист эле
Televideniye onday tele ali eski televizorlardı. Ay eski televizorda oңдойт. Telemaster eken da. Telemasterle. Ondayla kıynalmadık. Anan özüm var yerden kız için tınbay olur. Pomoş verip durat biz. Onun menen tele kıynalmadık. Ауышкаңызга айттырбай биягы бүт баары саздап турасыз балдарыңызга. Себеп дегенде ал кезде эркектер аябай намустуу болгон да, турабы? Азыркы эркектерге караганда, турабы? Азыркы балдар эне мындай карап, тиги кыз тарап кандай болду экен, бай бекен, кайната тарап эмне экен, бу таможняда иштейт бекен, иштебейт бекен деп алат. О, сиздерге окшоп эле баягы сиздер ата энеңиздер макулдугу менен эле бардыңыздар да, турабы ошол үйгө? Ошо берген эле жеринде отуруп калганбыз. Ошондой айтам, таш түшкөн жерде оор деп ошол мезгилде калган, ушул сөз. Кылбайт эле. Атам мен баккан атам эме райс болуп өткөн Каратай Сатыбай деп жолдо деле үйүнүп турат. Ошол көчөнүн башында эле мен. Ошода тууганлыктын баары колунда барлардын. Кудайга шүгүр. Бар жердин баласы үчүн олордон барган сайын куруп кетирбейт эле да. Мына кыз келди, бирдемкелер салып бериле деп отурат. Анан көтөрүм татарынып барып анан билинбей калчу эле нар жак ачкарта окуп маселеси. Салым алып келет эле эшиктен. Бар жок, кеңир эле бизде. Эне ушул программа келет деп качан уктуңуз эле ушул менин программасы келет деп? Жакында эле уктум, угуп потом маңабы. Эми карыганда десем өлөм эле дейсиз. Эмнеге өлөм деп коркутасыз эне? Ой, тез эле ооруп атам да. Ой, коюңуз. Мына программачы эне мына 21700 адам тартылды. Өлүп калсаңыз биз көрбөйбүзбү? Жок. Мына программага тартылгандан кийин эне Кудай бурса 100гө чыгасыз эне Кудай кааласа. Бул мына себеп дегенде менин программам контенти мазмуну сиздерге арналып атпайбы эне? Сиздерди сүйлөттүрүп, балдар менен кыздардын ортосундагы мамилени коомго жайылтып, мына мындай карагыла энелерди, мындай сыйлагыла деп айтып отурам да. Бул программа келип эле сиздерди мактап тартыш эмес. Ошо сиздердин сөзүңүздөрдү ушул кийинки муунга жайылтыш болот да эне мага. Ошо сиздердей болуп, мисалы, кыздарым бейчаки эме болбоду. Кудайга шүгүр, эч кыйналбадым ушу кыздарыман. Дадел, анан жалгыз эле Кудайым балам 3 жыл туусам экөөнү алып койду Кудай. Бирөө эле калды. Теиштик болсун эне башка бизден Şu эч balamın ömrün tileyip oturam. Kudayga şükür. Kup sıylaydı. Aka de pöpöylep. Анакей мактанган ушунчалык карлыкта балдарды мактанып төрдө отурган бактылуулуктун эң бир Razı olup men oturam. чеги болсо керек карлыкта эне. Eceleri yan bari şu az kim tanışadı. Ошо айтам да. Ушул балаңыз мына ушул менин программасына дагы ушунчалык толкундануу менен кабылдап, мен апам ушинтип мактайм, даңктаймын деп тургандардын сап башында мына ушул балаңыз. Мен апамды макташым керек депчи. Буга чейин пул берип көрдүк, алтын берип көрдүк, сандыгын толтуруп көрдүк дейт. Бирок аны эч ким көрбөйт экен дейт. Ал деген убактылуу нерсе экен дейт. Жээле дишле деген дейт. Тантана эртеси күнү жок унутулат экен дейт. А мына ушул образды сактап коебуз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул энебиздин ар бир атасын, апасын тартырып аткандар бир күн ушундай бир учур келет. Мен көп программаларда айталайм. Миллион тонна алтынга да сатып албайсыздар. Ушуну алмаштыра албайсыздар ушул образды эч качан. Турабы эне? Сиздин азыркы карлыктагы негизги көңүлдө турабы эне? Razı olsun. Рахмат эне. Эми азыр Нурле Жебес менен байланыштырып койбойсузбу? Бир сүйлөшүп алсын. Нурле Жебес аябай ушунчалык ырларды токуп азыр жана мен сизге жөнөттүм го. Ошону берсеңиз мен бир окуп берип коеюн. Аны дагы монтаждап өзүнчө бир жакшы окуган балдарга окутабыз. Сонун кылып туруп. Иши кыза бүгүн сиздин көңүлүңүздү көтөрүү менен уурабыз да. Мындай бир жакшы ыр жазыптыр эне. Нурилла деген кызыңыздын. Рахмат апа, сизге 9 ай толготуп көтөргөнүңүз үчүн. Рахмат апа, сизге жашоодо жарык дүйнөгө алып келгендигиңиз үчүн. Рахмат апа, сизге түн уйкуңузду кечип, эмизип, ак бешикке бөлөп баккандыгыңыз үчүн. Рахмат апа, сизге жетим кылып таштабай, бөпөлөп мээримиңизди төккөндүгүңүз үчүн. Рахмат апа, сизге жокту бар кылып, кем кылбагандыгыңыз үчүн. Рахмат апа, сизге элден кем кылбай окутуп, диплом алып бергендигиңиз үчүн. Рахмат апа, сизге 12 мүчөмдү согулуп, бул дүйнөгө алып келгендигиңиз үчүн. Рахмат апа, сизге мүнөзүм оор болсо дагы көтөргөнүңүз үчүн.
Рахмат апа, сизге күнөө кылсам кечиргениңиз үчүн. Рахмат апа, сизге 10 кыз туруп уясына учурганыңыз үчүн. Рахмат апа, сизге бир уул туруп эрттүү, эстүү күчүгүбүздү тарбиялаганыңыз үчүн. Жақсы 5. Көңілім көтергенің үшін үшін ұштырғаның үшін. Рахмат сен шынчалық еме қылып, ора олып. Жылда барбайын отуңан күнүңүзгө мен иштегени келгенмин. Ошол үчүн сизге дайыма жылда подарка кыламын анан. Былтыр ойлодум мен. Анан быйыл өзүм чоңдоюп атам. Неме ушу ютубта жүрсүн. Эң соңунда да көрүп турганыбызга деп анан атай ошол өмүрзакка чалып заказ кылдым эле. Рахмат балам, рахмат. Кам болбо, өмүрүң узун бол, менен көп жаша. Сен де балдарыңан. Балдарыңан көр. Эне бул кызыңыздын характери кандай? Бир мүнөзүн сыпаттап бериңчи, мына арай көзү чарай бул кызыңыздын. Өзү каттуураак эле, эми кичине бизге эме болуп калды да. Ошого кечирим сурап атты. Мына орозонун алдында кечирим сурап Мына атсаңыз. кызы өзүм бакканмын, ошонун кызы. Биякта кызы азыр сүйлөтөбүз дегендей, ооба. Азыр да бул кыз учурашат дегендей. Болды, бияққа тұрып қалам, рахмат айтады. Рахмат, патаңызды берің Гүрилаға. Рахмат баға, Мен işlerin iyilikli ol, ömrün uzun bol. Buna nevrelerinden, kızınan, Biyolan Nurbek'ten жақсы emelerdi gör, sıydı gör balam. Көп yaşa. О, мен айтканыңыз келсин. Жашаңыз апа. Сиздин көп туган күнүңүздү көрөйүн. Gülük var mı? Gülük var. Uyuşturmanın rahmat şu televizyondan da açık. O televizyondan ben Canırak'ta okudum. Koy deme ekemin. Rahmat. Sen kılgan turbaysın be. Uşu, benim sizge padarkam uşu apa. Özüm jetmese. Boptur rahmat. Rahmat balam. Эң чоң подарка тура. Rahmat balam. İşlerin iyilikli olup, жақсы işlep. Orubay, sırqıbay, жақсы jür. Ömrün uzun bolup, pensiyaga çıkıp keyin tezrak gelem, menem nары getirbeyin. Az kaldı. Boptur em. Майлы тынч болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Энебиз Россиядагы Нурлежебиз менен сүйлөшүп алды. Бир аз болсо да сагынычыңыз таркадыбы ушул кызыңыз болгону? Көп болуп тура, мына азыр өзүңүздүн сөзүңүзгө караганда көп жыл болуп тура Екатеринбургда. Gelgen ошо боюнча. Ошо эми пенсияга чыгып келем дейт, эми алдыңыздан жылбайт эми Кудай берсе. Ага чейин сиз күлүгүчтүү, эч жериңиз оорубай турсун а. Кана урматтуу көрүүчүлөр, эми азыр катышуучулар бир иреттеп келип сүйлөшө берели. Ким баштайт сөздү, кана? Кана энебиз баштасын да, мына жанатан бери отурат энебиз. Сиз кимиси болосуз бияктын? Кайсыңыз? Кайыңсыңыз? Бир туган кайыңсыңыз? Кайсыңыз? Кана? Бүгүн жеңеме туулган мына күнүнө келип отурабыз. Жеңеме ден соолук берсин, узун өмүр берсин, балдарым, сиңдилерим, юкамын күнү күчүн көрсүн, неберелерин, чеберелерин төрүндө байбише болуп отурсун. Оорубасын, эч качан жүзгө чыксын. Өмүрүң узун болсун. Амин. О, мен айтканыңыз келсин, мынакей жакшынакай белегин тапшырып атат. Мынакей дейт сизге. Белек аны тиги азыр эми кайын сиңдисинин сөзүнө күбө болдук, жолуңун салып жакшынакай белегин тапшырды. Андан кийинки жерсиз, Сиз эң чоң кыз болосуз. Эң улуусу, эң сулуусу менмин деп койсоңуз. Эң акылдуусу деп койсоңуз. Рахмат. Апа, биздин бактыбызга бар болуңуз апа, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Аллахым көп жүзгө чыгып көп жашаңыз. Biz de ona götürüp, ondan sızlap, şu cep günü aktifimizde daha çoğun rahmet apa.
Mına 48 çevrenin 38 nevrenin oğuzur sıylarında, toylarında durunuz apa. Biz sizden simiktanabız. Daim жақшылықтарын üstü жүріңіз apa. Biz sizi жақшы көрөбүz apa. Кала конун кырып алып жытын жыттап дегендей. Кичине ар бир сөз сүйлөгөнгө кол чаап турабыз да, кичине мындай шаңдырак өтсүн. Бүгүнкү энебиздин туулган күнү айыны. Кана кийинки куттуктоого сөз берели. Андан кийинки эжебиз экинчи кыз болот окшойсо. Кана сизден бир буга чейин апа мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Апа сизди мен жакшы көрөм өттү. Сиз бар үчүн биз дагы ушул жерде ушинтип жадырап жайнап сиздин пешенеңизде жакшылыктардын үстүндө жүрөбүз. Дайым оорубаң, сыркыбаң, ден соолукта болуң. Күлүп жайнап биздин пешенебизге бар болуң, дайым бай болуң. Жүрө бериң. Ойноп күлүп. Рахмат. Азыр энебизге чын-чынына келгенде бай болуунун кажети жок. Сиздердин жакшы сөзүңүздөр, жакшы чайыңыздар гана айыны. Сиз азыр миллиардерсиз да өзү турган турушуңуз менен турабы эми? Болду, ушул күнгө чейин мисалы акчанын артынан жүрдүк деп коюң айыны. Бала багабыз деп жүрдүк деп коюңуз. Азыр эми мына сиз байсыз мына ушундай кыздар менен. Алтынга бриллиантка алмашкыс балдарыңыз бар, кыздарыңыз бар турабы эми? Сизден өткөн бай киши жок. Кана кийинки сөз кезеги. Келиң эже. Мен ырсаттарына сөз айтып коеюнбу? апакем алтыным теңдеши жок дүйнөдө. Дүйнөм жарык апакем бир жарк этип бүлгөндө. Мээримиңе бөлөп бизди ак сүт менен чоңойттуң. Кантип актайм апакем эмгегиң бул дүйнөдө. Ак сүтүңдү актар бекем менин алтын апакем. Мен үчүн сиз улуксуз дүйнө теңдеш жок экен. Жан дүйнөм жыргайт апа. Төгүлгөн мээримиңден жакшы көрөм жанымдан артык сизди алтын апакем. Ой, рахмат. Мен барбайсыздарбы? Сонун ырсаттагы. Мынакей. Сиз качанчы кыз болосуз эже? Менби? Мен алтынчысы болом. Алтынчысы болом деп коюңуз. Мынакей сонун куттуктоо өзү өр жазып, мынакей сизге сонун кылып окуп берди эне. Ана келиңер, бир эки сөз коюп коюңар, кана. Кана? Эже, сиз качанчы кыз болосуз? Мен 7-чи кыз. Жетини бири кыдырдап коет, мына. Бири кызыл деп атмам өзгөчө. Баттуу мен бейишим апам. Ден соолукта болуң, бакубат жашаң. Ушунча кызды тарбиялап, ушу бир уулду ушунча даражага жеткизип тарбиялаган сизге чоң рахмат. Биз сизден актыбызды актай албасак дагы ушинтип күнүгө ар дайым келип актаганга биз Ушинтип убара боло беребиз деп койсоңуз, мына ушундай аягына жеткенче, мына. Ошо да. Бактылуу болгула, баардыгыңар тынч болгула, бир туугандарым. Бүгүнкү күн ушул өлкөмө дагы неме да, өзгөчө күн. 8-март күнү 4 уулдун аркасынан бир кызды келинибиз өзүнө кыз белек кылды. Кол чаап коюңуздар, мына ошол аман эсен көз жоргон келиниңиздин, небериңиздин өмүрлөрү узун болсун. Ушул тапта радамда эсен аман ошо ханшабыз деп ачып алайлы. Мынакей биринчи кыз небереси экен, мынакей. Небереси уулдан. Уулдан, мынакей, кол чаап коесуз. Ошон менен бирге Экөөбүз белегибизди чеберesi. чебереси мынакей. Кана энеңизге берип койчу кана, красавчик. Мынакей, кана өп кой, бетинен өп кой, бетине мак кылып кой. Ай, азамат экен, азамат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей 7-чи кызынын сөзүнө күбө болдук. Биз дейт мына ушул апабызды күндө мактасак дагы, күндө даңктасак дагы жетпейт, бирок биз ушинтип бар боло беребиз дейт. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул Эрмек мырзаны куттуктап экинчи той болот деп койсок жаңылышпайбыз. Кызыңыздын өмүрү узун болсун. Келинчегиз менен кошо аман эсен ооруканадан чыгарып алыңыздар, азыр мисалы. Кудай буюрса дагы бир той болот экен, Барыңыздар куш келипсиз. Апа бар жолу ушул себеп сиз болуп турасыз. Сиздин ден соолугуңузду Кудайым берекесин кошуп берсин, өмүрүңүз узун болсун. Үй бүлөдө ушундай жакшылык күндөр көп болсун. Ар бир үйдө ушундай сиздердин үйүңүздө ушундай жакшылыктар жаанашсын. Бизди ушул даражага жеткирип, ушунча күнүгө алып келген сиз атам. Атам бейишин берсин, сиздин өмүрүңүздү берсин. Дегенде жакшылык күндөрүңүз көп болсун, апа. Ай, азамат, мынакей эң кичинекей болду. Кол чабуулар.
Kol çabılar mına ушундай сөздөр гана жаңыра берсин. Эне үйүңүз тойконага айлансын. Ушинтип кол чабып шапак уруп берсин да, жакындарыңыздар гана. Çalının da tuğan günü olacak. Бүгүн да чалынын да туулган күнү болсун. Менен бейишин берсин. Тиякта майрамдай берет эми, башка айла жок эми. Сиз биякта майрамдай бериң, туурабы? Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, Нурле эжебиз атайын мага тапшырма берген. Менин кызым бар ал жакта депчи. Кызыман өзгөчө бир куттуктоо күтөм дейт. Мына менин маңдайымда Нурле эжебиздин кызы турат, Кана сөзсөң. Апа сага кандай мактоо жарашат? Апа сенден ким сыймыкты талашат? Биздин апабызга кандай мактасак дагы, кандай сыйласак дагы аз. Биздин апабыз бизди аябай жакшы чоңойтту, эч кимден кем кылбай жакшы өстүрдү, жакшы узатты, оролдубузду тапты. Өзү тайнебиз, бирок тайнебиздин колунда чоңойт биз апа дейбиз. Баккан үчүн биз апа дейбиз. Өзүбүздүн апабыздан да керек болсо артыгыраак жакшы көрөбүз. Угуп атаса, Нурле эже угуп атасыз. Апа бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун. Ар дайым ден соолуктуңуз, төрүбүздө жүрө бериңиз. Siz бар, биз бактылуу. Сиздин аман эсен жүргөнүңүз бизге чоң бакыт. Биздин сыйыбызды көрүп, төркүбүздүн көркүн ачып, кылым жашаңыз, бар болуңуз, ден соолукта болуңуз. Ой, рахмат, мына кол чабабыз, мына Нурле эжебиздин кызы жакшынакай өзүнүн ырын кошо тартуулап апам болот дейт. Эне өз себептен баккан экен аны. Өзүбүздүн апабыздан дагы артык көргөн адам дейт. Келиңиз. Бияка келиңиз, бул жака келип энебиздин жанына туралы. Эң чоң бала. Күйөө баланы пайгамбарыбыз сыйлап тур дейт. Кайненеңиз мактаңчы мына көзүн чечип. Ырың барды да. Bizden birinci apamız tuğlanını kutlayız. Apa bunda yaştan biri yaşam. Uğudun hürmatın, kızın kızmatın görün. Ne öyle çivere gördünüz kıvırağa çeyeceğiz. Desolu çın olsun, doğruğan, sırt koğan. Işık balları da altında cadıra çaynap çıkıyorum. Kana kolun karmak жакшынакай куттап коебуз. Күйөө балдардын куттуктоосу эң улуу күйөө баласынын куттуктоосу экен ошондой калды ошондо менин түшүнүмдө. Başka yollar gelmedi de. Башка күйөө балдардын атынан эле кошуп кое бересиз деп, аларды парбайт этпейсиз. Ошо жалпынын атынан болду ошондо. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, куттуктоо сөзүн ортотош болду. Кийинки куттуктоо неберелерге кана жүрө берсин. Гүлдөрдү көтөрүп, мына неберелери кас-катар тизилип турат. Мамаңа. Кана бир да кантип тапшырабыз. Бери карап турур да, кана. Siz için orada peremde. Мама, мама, мое сердце, я твои целую руки. Мне с тобой тепло, как в детстве, я люблю тебя. Образ твой года не старят, серебро в висках пустает, и усталости не знает, Бог хранит тебя. Ой, азамат, мынакей небересин куттап. Эми кыргызча сүйлөп куттап кой. Туған күніңіз менен uzun ömür қалайым, жүзгө чыккыча жашайын, ден соолук каалайм. Daima körübüzde. Olay mı? Daima bizimle Daima bizimle bir yolumuzda. Toylarыбызды көрүп ошол чейин өлбөй жашап жүрөбүз. Кана кийинки сөздө охо медалдар турбайбы спортсмен. Спорттун кайсы түрү боюнча машыгасыз? Футбол. Футбол боюнча келечектеги кыргыздын Рональдосы экен, мынакей менин бешенемде турат. Кана сиздин куттуктооңуз? Эне ушунча биздин төрүбүздө жүрүп, бизди карап жүргөнүңүзгө рахмат. Сизге узун өмүр, бакыт каалайм. Биздин тойлорубузду көрүп, жакшы жашап, биздин тойлорубуз, төрлөрүбүздө жашап жүрө беребиз. Ай, азамат. Мынакей моюн толбо шыгыраткан медалдар менен бир небересинин сөзүн ортоктош болду. Кудай буйрса, келечектеги мыкты футболистердин катарын толуктайт. Кана сиз? Мен чоң баласы болом. Энеси бар. Эне мен сизге узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Кудай кааласа бизди да жашатасыз. Жакшы. Мына ушулардын баардыгын ушу энебиз баккан болсо керек, баардыгын.
Oğuzuna kaymak salıp talkan menen atala kılıp berip bakkan bolsa gerek. Bularga sen dep koygan bardı düşmanına kızdardı. Bar üyüngөр var. Sizler lişliysizler dep mi? Bularga tibe gele deyim. Oşan aytam da. Siz Ben bar yalnız için. balamın emez. Ana gelingizler bu yakka. Enenizin canına gelingizler ha bunaki. Beri karap turup bana. Mına çoң nöbürler eken bir жақсы сөздөрдү татуулайт деген үмүттөбүз. Кана бир эки сөз кошуп коюңуз, а? Маликам. Кана сүйлөгөнчө тапшырабыз. Кана? Gününüz менен Тайна Көкчашан сизди баарыбыз жакшы көрөбүз. Сизди апа деп дейин десем, апам бар да. Tayne de öyle jakşı görüm desem. Тайна деп сизди раса жакшы көрөм, чоңойгондо сизди экеге алып барып келем. Азамат. Мынакей кийинки сөз. Тайна туганыңыз менен узун өмүр бактыларым. Мен кичинекейимден бери чоңойтконуңуз үчүн чоң рахмат. Ай, азаматтар. Апа деп сүйлөп бериңиздер беймери, кана? Sen bu Кана, куттап койчу кана? Кандай? Кандай сизди жакшы көрөм? Сен жакшы көрөм дейт. Байрамыңыз менен эне. Ой, азамат. Шустер бала экен да, Раза, шустер бала экен да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз энебиздин жанатан бери эң жакын адамдары менен өз кан жанынан жаралган кыздар балдары менен сүйлөшүрүү менен алекпиз. Азыр мына неберелердин баардыгы сүйлөп өттү. Bizim peşinizde daima aman bolun apa. Peşinizde peşin sizge Kudayım rızkı versin, densoluk versin. Törüzü bakıgan, baypaygan apağız bolup daima bizi sizinizde görüp жүрүңүз. Eş kaçan oruğanız. Daima ушундай жакшынакка болуп, бүгүнкү деп болуп жакшынакка өлүп жайнатыңыз. Ой, рахмат. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт. Урматтуу On sekiz yaş Todoy belese bir Olboso жүрөгүмдүн теңи белиң Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги Adashıp aylыңды мен сурап келем Adashıp aylыңды мен сурап келем уланып кете беребиз, эне уланып кете беребиз. 18 жаш Тодой беле сенин серең Болбосо жүрөгүмдүн теңи белиң Кайрылбай кайда кеттиң айтчы деги Adашып айлыңды мен сурап келем Adашып айлыңды мен сурап келем 18 Урматтуу көрүүчүлөр, эне сиздин курагыңызда шын айтайын, мисалы, сиздин мындай жүзүңүзгө айтайын, сиздин курагыңызда мондай голос менен мен ушул 20 миңден ашык адам тартсам дагы бир адам дагы мынчалык ырдаган эмес, чынын айтайын. Бул өрүүчүн эмеске ушунчалык кол чаптыгандан башка биздин кана кол чабабыз мына ушу энебиздин алдыначы. Эне бар болуңуз, мына ушундай үн менен сизди азыр Шайыр апалар жөнүнө кошулат эне. Анан коy Шайыр апалар кошулбайт. Так болгондо мен айттым былтыр эмеде ошо райондун жетекчиси экен Шайыр апалар. Сизди алып алганын билбейт экенмин да деди. Кошулат элем билбесең деле деди. Мынантип акчап тексеп таяк менен жүрсөм. Анан кайдан кошулайын? Өлө айт элем мен деп урмалды. Ырдап чордо эле жүрөбүрүңүз, эне Кудай урса бутуңуз деле жакшы болуп калат. Эми аз кичине сырколуп калыпсыз эне, туурабы? Анан жарантип коркутпой жүрүң эмне балдар кыздарыңызды. Нурле эжебиз көбүрөөк айтты. Апам ушундай эле коркута берет депчи. Бирок коркуткан сайын энебиз жашарат. Коркуткан сайын ооруган жерлери сакаят. Ушундай бир дуа кылалы, а? Ай, жакшы. Ана эми жанында отурган эжебиз бир
Жакшынакай кылып бир созуланып бериңиз. Суранып атат эне. Не деп? Жакшы көрүнүп атат мына. Кана? Vatandan güldegenin gördüңөрбү, жакшылап көңүл бөлдүңөрбү. Dostlarım жаштыгыбыз кайда кетти көрдүңөрбү. Жаштыгым кайда кетти көрдүңөрбү дейт мынакей. Укмуштур экен мен. Ушунча энелер даса бирок ушундай ырды биринчи жолу угушум. Урматтуу көрүүчүлөр, муну TikTokто коюп берем. Сиз звезда болосуз, эми абышкалар чалат эмеске телефонду Маман эме кайсыңызы чоң? Энеден жаш чоң, канчага чыктыңыз сиз? 85-ке. 85ке чыктыңыз. Онда сиз деле энебиз сизден жашыраак көрүнөт экен. Сизге караганда энебиз Менен жаш көрүнөт. Демек бу жерде бир ген бар экен да, генде ушундай экенсиздер да. Мисалы көп жашагандар, мисалы көп үй бүлөлөр тартам эне. Ошо айтып коет, мисалы менин атам, апам, ушул тууган уруктары жалаң 80-90 жашка чыгып анан кийин өтүшкөн деп айтып калышат да, мисалы ошого сыяктуу эле. Бирок эне ушу көп жашоонун сыры эмнеде деп ойлойсуз, мисалы? Азыркы келиндерге сабак болсун. Азыркы келиндер фитнеске барабыз дейт, анан спорт менен займашып дейт. Сиздер ансыз деле жөн эле мындай жашап койдуңуздар да, мисалы. Жөн эле спорт болду бизде. Эчишке тынбасак, уйса, малгара, торпогун байлап, окуй палаң кыл, от сал, ошон менен эле күнүбүз өттү. Анан талан иши иштен бошосоң, эмисем бир ишке кирип алсаң, о жерде Сиз кассир болуп магазиндерде иштегениңизди мактасаңыз. Муну айтпай эле турам. Чындап эле кассада иштедим. Мектепте иштедим. Ата-энелер комитетинин эмеси болуп жүрдүм. Төрайым болуп жүрдүңүз, Ооба. Ошентип кыйла жүрдүм. Сайыз убагында бирок көп гана милдетти кылдыңыздар, бирок ал убактагы эгерде ушул заманда магазин чоп калсаңыз, анда рай миллион болуп кеттиңиз эле илгери. Бала болуп, кум алып калып бала болуп, Ал убакта, болбой эле калайын. ал убакта магазинчилер тескерисинче кедей болгон, турабы? Аркасынан түшүп турганда. Ошону айтам да, азыр ошол убакта агенттер үйүнө чейин аңдып турганда, бул магазинден чыгып эмнени апарат экен, эмнени коет экен деп турабы? Мына ошондой замандарды жеңдиңиздер эне. Негизи эле келиндерге сиздин насаатыңыз эне. Бардығына нысап берсин. Келиндер бәрі ондай емес көмек. Келиндерге иш жок болуп калып атат. Иш жок болуп. Жалпы болуп калды да бар. Кир жубайыңызда кир машинасы бар бу жерде. Автомат таяр, пол автомат теги эме болбой калган. Бар жок, бар да азыр эми. Пол автомат тоготушпайт деп коем. Тоготпойт. Автомат керек. Айла кеткенде али автоматы эме болуп калат да. Суу кирбей калат да бирде. Онда берки пол автоматка иштетчү. Чарчайды о күнү. О күнү чарчайт, а күнү ушунчалык чоң жумуш кылгандай болот. Ой, эме биз өзүбүз кечке үйүп, балдар көп. Кирип ошончо болот. Муздак сууга эле чайкап жайып койсоңуздар керек эле ошол маалда, турабы? Ооба, тунук эле болсо болду эле. Ошо тунук эле болсо болду эле депчи. Себеп дегенде ошол биз да көрүп атабыз, биз да ошол Советтер Союзунун кечке ушинтип отуруп кир жууйт. Ооба да, карабайсыздар. Мына фитнес деп коең, мына фитнес баягы монтип. Ошон үчүн картайбаган да мурдагыларчы. Рахмат эне, мына ушундай нерселерди кобурашып, сиз менен ар бир уккан сөздүн баарын жаздырып алып туруп, кийинки муундарга сабак беретиндигин айтабыз. Жаман жери. Күйөө баласы келиңиз. Эми баласы, күйөө баласы азыркы заманда кайнене, кайната деп айтпай калды эне. Ата, апа деп калды, анан мен күйөө балдар деле кайненем деп айтпай калды, апам, атам деп айтып калды. Ошол сыяктуу эле Нурле жебесин күйөө баласы келсеңиз, жакыныраак келсеңиз, бу жакта энебиз кулак туруп жанатан бери жакшы сөздөргө мындай муюп турат да, мындай угайынчы депчи. Сиздин энебизге болгон жакшынакай каалоо тилегиңиз? Ошо бар болуңуз, бай болуңуз, оорубаңыз, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Ошо ар дайым төрүбүздө ошо сыйыбызда ден соолукта болуңуз. Батаңызды берип жүрө бериңиз, ошо сиздин батаңыз менен биз көгөрөйлү.
Ay rahmat. Irdı öğretmece bir kuplet. Gel kolun karma kutlap koyuyoruz. Kana hurmatlı görüşler. Daha bir güy olasının sözünü ortaktaş boldu. Hey, manas boluptur. Manas hatta konuptur. Uluk çarşın surasa. 12'ye toluptur. Toru çardı miniti. Oğut böstü çiğipti. Hoşçul kezer manas. Uğru çarga jot tapay. Atış çarga ok tapay. Keceriğine çok tapay. Zın etip gene bey. Kara kıttay mancursun. Kalgan eken kabırlan. Batır manas babamız. Akula minip balkayıp. Alahat odoyu çalkayıp. At üstünde zangırap. Alt çağdan karasan. Akçol boştay tüyür var. Mangdayından karasan. Acıdarday suyur var. Kırkırganda manastın. Kırmışırday yünü var. Kaptalından karasan. Acıdarday suyur var. Aykol manas kelbeti. Arıstanday suyur var. Aykol bingen akula. Asıl tukum kulgaley. Açabar jerin karasan. Teşeri kanın talası. Bazar kılıp durganı. Temir kanın kalası. Baygesinin başına. 400 yılkı 300 koy. Törünce nacüz buldu. Açabar jeri 200 buldu. Baygesaydı kengesti. Kalktı tönün belini. At aldığından çıkmadı. Çarsal çalpı elini. En ayağı 200 yılkı bir döndü. Eli barıp bir adam. Babasını yedi at sürü. Kırıka bayge sayıldı. Teşeri kanın kız oldu. Kırığa koydu tahtatıp. Asa başını cayıltıp. 600 kara mal dedi. Aşıkıp getip barasın. Anadan soyu al dedi. Kızmat gerdi dayadı. 40.000 beğeni bayladı. Kımızdı köylüyle caylatıp. Atay daldı el kaldı. Aran örgön niye kaldı. Hey! Oy azamat ne hurmatlı görüşler. Bu nevresinin kutluklusu da gözgöçü oldum nakin manas aytuu menen enesin kutluktadı ömrünüz uzun bolsun. Alt manaslılardın katarın toluktanız degen bir jakşınaka bir niyet bildirебиз ha. Azamatsın. Hurmatlı görüşler. Yine kanday boldu manas aytып? Jakşı boldumu? Juda jakşı. Munday manas Dagı aytып köwrak aytış Sizge gerek. aytçılar. Bulardın manasın enesi sındap ere. Negizgi kritik nemin dep koyuңуз ha. Enesine birinci aytacağım. Azamatsızlar mына ушинтип Dagı yam kıska aytıp otasın köp. Obada. Yine bularчы мына болот да азыркы мындай манасчылар, өсүп келаткан манасчылар мисалы баягы образга кирип кеткен учурларды да көбүрөөк байкап атабыз. Окуянын ичине кирип кетишет да. Ошон үчүн учурунда эле токтотту деп ойлойбуз. Эгерде бул образга кирип кетсе көп темаларды билишет буларчы. Анда токтото албай калган учурлардагы кездеширип атабыз. Негизги нерсе bir 10 minut, 9 minut var. эгерде бул небереңиздин жан дүйнөсү ушул манас айтуу менен байып аткан болсо, анда бунун келечеги аябай кең болот, Кудай буйрса. Себеп дегенде манас табысына арбага колдоп дегендей, Алла Таалам колдоп дегендей, Бул балабыз ошто сбор. Азыр футболго баратарыз. Ооба, Кудай буйрса келечектеги мыкты. Азыр мынакей биздин Камчыбек Ташиев спорт федерациясынын президенти болду. Мынакей бүт жактагы стадиондор оңдоп атат да, футболчуларга аябай чоң мүмкүнчүлүк жаратып берет. Кудай буйрса футбол талаасында сиз отурасыз жана жерде столдордочу, бул ойнойт. Ошондой ниет кылат, Ооба. Сиз баягы Рональдодогун аябай улуу голдорду киргизгенде Бакой тарабында маңдайында апасы отурган болот да. Көпчүлүк айтат аны аялын карады депчи. Жок, аялы 3-4 тепкичте отурган болот. Бирок Рональдонун баягы эмеси назары апасында болгон да. Ошон үчүн аябай көп улуу голдорду киргизген. Бул болсо дарбазачы деп атат, бирок ошондой кыйын голдор келатканда сизди бир карап туруп анан тосуп аласың, киргизбей. Эне мынакей жанатан бери дээрлик 1 саатка чукул ушул сиздин ордоңузда, сиз түзгөн армия менен биргеликте көп учурлар мисалы жакындарыңыз шартка байланыштуу келбей калды, балдар кыздарыңыз мынакей куттуктадык, болушунча көңүлүңүздү көтөргөнгө аракет кылдык, алыстан ушул программаны жеткирген, ушул бир туугандарыңыз менен кошо демиргелеп, ушул сизди үйүңүзгө бизди чакырган ушул Нурлежебизге дагы рахмат айтышыбыз керек. Нурлеже дагы ушул алыста жүрөт, сагынып, азыр ушул видеону бүгүн эле чыгарып бериңиз деп сурап атат. Бир дуа берип коёбуз. Ошол кызыңызга, андан кийин биринчи ошол кызыңызга деп айткым келип атат да, андан кийин анан бул жактагы өзүңүздүн жаныңызда жүргөн күндө өп чытап сизге жакшынакай май токочун тартуулап жакшы сөзүн арнап аткан кыздар балдарыңызга, андан кийин ушул тууган урукка, кыргыз элине бир жакшынакай батаңызды берсеңиз, анан программаны жыйынтайбыз. Ана Омин. Ana, Omin, en birinci kırgız elim, tınç bolsun Kudayım, ısap versin düşmanlarga.
Bari elimiz yaxşı olsun. Şu mınau taşıyıp emeler, Sadır Japarovlar, bular ham жақсы el başkargan, tu azırınçen bärimiz gele jagıp atat. Hiç aynıbasında жақсы olsun. Ушунусунан жазбасын, а? Şul ketken tempinden жазышпасын. Bala çaqa tınç bolsun bari. Kudayım baldarga nısap bersin. Nurbeyimin ömrü uzun bolsun gana Nurbek. Keşke çıkıp Nurilan'ın ömrü uzun bolup şu bala çakası menen tınç bolsun, göbeye versin жалгыз kızına. Özüm balamam üy tolu baş kazan tolu aş bolup jadırap jaynap ejelerin tosup şunday bolup tınç boluşsun. Bardığınlarga ömür kalayım. Bakvatlı kalayım. Tınç bolgula. İşiңер ийгиликтүү болсун иштегендериң. Sen tanın sat bolsun balam. Kızdağı tınç bolun hem canımda şuntip öyrep jüre turgan. Doğru aytarsız, doğru aytarsız. Daha kalgandары келбей kaldı, hali geç gelet bir bol. Şu tatkan sanayam ömrün uzun bol, işlerin iyiliktүү bol. Daim jadırap jaynap şu eldin aldında jarkırap jaynap şunday tartıp. Жүре десең. Yani biz tartıp ketken bala dep biz hem uyda oturup dua kılıp oturayız. Мен айтканыңыз келсин, а? Эне жакшы туруң менен урматтуу көрүштөр, биз дагы бир эненин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылдык. Көптөгөн энелер бар, мына ушул менин да балам ушинтип мени мактаса экен, ушинтип даңктаса экен депчи. Себеп дегенде мен жанатан бери энебиз экөөбүз кобурашып атпайлыбы? Бул адамдарга азыр байлыктын кереги жок, акчанын кереги жок, алтындын кереги жок. Баарын ичкен, көрүшкөн, баардыгына сабырдуулук менен жакшысындагы, жаманындагы баардыгын баштан кечиришкен айне туурабы? Азыр бул адамдарга жакшы сөз, мүмкүн болушунча ар түрлүү көңүл көтөрүү сюрприз. Кудай буйрса, бир неберең айтып калды, ажыга апарып келем депчи. Мына ушундай дагы сюрприздер болсун деген тилекти билдиребиз. Эне эч качан көңүлүңүз чөкпөсүн, эч качан оорубаңыз. Ушул программанын бир касиети бар. Ушул программаны көрсөңүз, анча жазылып каласыз. Анча сиз жөнүндө сизди буга чейин көрбөгөн адамдар, тааныш алыстагы адамдар, көптөн бери келе албай жаткан адамдар көрүп, суктанышып, сөзсүз баягы жанынан көргөндө бир туюу сезим калат да. Өзгөчө ушул Нурлул эжебиз апамдын ыры, апамдын ушул менин программасындагы сырлары, айткан сөздөрүн угуп дейт, ушундай дем алайын, өзүм жазайын. Кудай буйрса, өзүңүзгө деле сөз берди го, жакын калды, ушул жакынкы жылдары Кудай буйрса барып калам, ошондо апамдын жанынан чыкпайын деп сөз берип атат. Ага чейин деле мисалы бул жакта өзүңүздүн кан жаныңызда жаралган балдар турат, өзгөчө мына ушул Эрмек балаңыз турат. Эрмек балаңыз аман болсун, сизге күч кубат берген ушул балаңыз, калган кыздар дагы ушинтип моралдык жактан колдоп турсун. Ар дайым үйүңүз тойканага айлансын эне. Ар дайым ушулда тойлор болсун, кол чабуулар болсун а эне. Жакшы туруңуздар, омин. Şu